Депутат Иса Өмүркулов пневмония менен ооруп жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов пневмонияга кабылып, ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу ал бүгүн 9-июлда журналисттерге билдирди. Кудайга шүгүр, жеңил формасы экен, учурда абалым жакшы. Азыркы тапта дарыланып жатам, деди Өмүркулов. Эске сала кетсек, Кыргызстанда соңку бир сутканын ичинде пневмония оорусунан 42 адам көз жумду. Анын ичинен Бишкекте 21 адамдын, ал эми өлкөнүн башка аймактарында 21 кишинин өлүмү катталды. Бир күндө пневмония менен ооруканага 134 адам жаткырылган. Муну менен илдетке чалдыккандардын жалпы саны 3829 адамды түзөп, март айынан бери 310 кишини каза болду. Булак Назар Ньюскейджи. Бишкектеги номер 1 оорукана боюнча маселени Саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия текшерилип жатат. Бул тууралуу 9-июлда министрликтин өкүлү Айнур Акматова билдирди. Анын айтымында маселе коронавируска каршы республикалык ыкчам штабта каралып, премьер-министр Кубатбек Боронов эртең комиссиянын ишинин жыйынтыгын чыгаруу жөнүндө тапшырма берди. Номер 1 оорукананын дарыгерлеринин видеосу социалдык түйүндөрдө тараган. Ал оорукананын башкы дарыгери бейтаптарды ар кандай себептер менен кабыл албай. Ошол жердеги медицина кызматкерлеринин иш шартына көңүл бурбай жаткандыгын айткан. Ошонун негизинде Саламаттык сактоо министрлигинде атайын көз каранды эмес комиссия түзүлдү, деди Акматова. Бир нече күн мурда оорукананын дарыгери Дөөлөт Ибраимов Фейсбуктагы баракчасына чөнтөк телефонго тартылган видео кайрылуусун жарыялаган. Бул мекемеде жеке коргонуу каражаттары жетишпей. Дарыгерлер ооруп, ал эми жетекчиси Жутуп Бошкоев обсервация эрежелерин бузуп жаткандыгын айтып чыккан. Башкы дарыгер Бошкоев бул дооматтарды четке кагып, коргонуу каражаттары жетиштүү экендигин айткан жана Ибраимов менен соттошууга даяр экенин, бирок азыр антип териштирүүгө убакыт жок экендигин билдирди. Казакстанда пандемиянын экинчи толкуну башталды. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөдө коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну башталгандыгын жарыя кылды. Президент 8-июлда Казакстан элине жасаган кайрылуусунда өкмөт пандемиянын экинчи толкунун жоюу аракетинде, ал Саламаттык сактоо министрлигинин мурунку жетекчилигин жана губернаторду күнөөлөп, бүгүн өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны кескин көбөйүп, 51 миңден ашкандыгын айтты. Пандемия башталгандан бери биз анын жайылышын чектөө үчүн тез жана катуу чараларды көрдүк. Бул көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок тилекке каршы массалык түрдө карантиндик чараларды сактабагандыгы, Саламаттыкты сактоо министрлигинин мурунку жетекчилиги тарабынан кетирилген системалык каталар, башкаруучулардын натыйжасыздыгы, биз пневмониянын кескин көбөйүшү менен бирге коронавирустун экинчи толкуну менен күрөшүп жатабыз, деди президент.